Жакшы, ким жооп берсе дагы өтө жакшы жооп бериптир. Аллахым разы болсун. Себеби биз Меккеге ихрамы жок киргенге мүмкүн эмес. Кирдикпи, кайра чыгышыбыз керек. Кайра чыгып ихрам күнөөкөр болуп турасың. Качан барып чыгып Таифка барасың да, бизге Меккеден эң жакын микат бул Таифта. Жок, Ал-Хил ал. Микат эмес ал. Ал-Хил ал умра кыла турган эле чек. Микат деген чоң чегара. Зул-Хулейфа, Яламлам, Зату Иркин, анан кийин Карнул Маназил деген атайын немелер бар. Ошол неме Таифтагы микат Меккеге эң жакын. Бирөө ушундай бир себептерден улам кирген болсо, ал Меккеге барып гостиницага жатты да, эми баягы мүмкүнчүлүк болбой калды. Күнөөкөр болуп турат. Анан дароо Таифка чыгып, ал ихрам кийип киргенден кийин кайра ошол күнөөсү кечирилет. Эгерде бирөө киргенден кийин мен чыкпайм кой, андан көрө ушул жерден эле Масжид Айшага барып умра кылам десе, анда ал бир кой союш милдеттүү болот. Ал эми микатка кайра Таифка чыгып келип деп атпайсың ал. Кайра чыккандыгы үчүн анын мойнунан кой сою сакыт болду. Күнөө дагы жок болду. Ошону айтып атканым, ошо жакшы жооп бериптир. Ким жооп берсе дагы, Аллахым разы болсун.